Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракату. Урматтуу мекендештер, бүгүнкү биздин тасмабыз болсо динчил мекендештер жөнүндө болмокчу. Динге берилген, намаз окуган, сүннөт койгон мекендештер. Россия Федерациясында бир мыйзам бар. Бул болсо экстремизмге каршы мыйзам. Ошол жерде жазылып турат. Таблиги жаамат деген уюмду Россия Федерациясына мыйзамга тете келбейт деген запрет менен турат. Таблиги жаамат болсо биздин жалпак сөз менен айтканда, жанагы биз көрүп жүргөн эле дааватчылар. Ошол мекендештер Россия Федерациясына жумушка келатканда сакал коюп алып, топу кийип, узун жана дамбылаларды кийип келатканда аэропорттон көбүн кой бербей, ошол жерден кайра депортация басып туруп, анан кайра жөнөтүп атат Кыргызстанга. Анын себеби болсо, балким ошол таблиги жааматка тиешеси барбы деген айып менен күмөн санап киргизбей атат. Баарыбыз билебиз, жанагы араб жазындагы Сирия окуясындагы тилекке каршы биздин мекендештер ошол жерден да катталып калган. Өзгөчө Турциядан келген мекендештерге да көп сурак калып туруп, бир сыйра аэропорттон сурак алып, динин көз карашың кандай, экстремистпи же жөнөкөй эле кишиби деп туруп, ошонун баарын тең бир сыйра жүдөтүп коюп атат, анан депортация коюп атат. Ошон үчүн мекендештер кайрыларын динчил мекендештерге баарыбыз эле Кудайга ишенебиз, сүннөттү койгонду эле баарыбыз билебиз. Бирок Россия Федерациясына келатканда, кайсыл жерге барсаң, ошол жердин мыйзамын сыйлап, бияка келатканда сакалды бир аз кыскартып, топуну чечип, жашынакай кийинип алып туруп өтсөңүздөр, ошондо эч кандай проблема деле болбойт. Андан тышкары жана китептерди, Куран китептерди кээ бирөө Кыргызстандан бияка алып келеткен ручной кладь кылып, ага дагы кичинекей айыптар болушу мүмкүн. Андан тышкары бул жактан Курандарды тияк алып баратканда дагы ошону дагы сак болуңуздар, себеп деген баягы көп киши түшүнүп, аны түшүнгөнчө, аны доказывать эткенче дагы убакыт өтөт. Ошон үчүн динчил мекендештер баарыбыз Кудайга ишенебиз, ошол жерден дагы ушундай учурларды эске алып коюңуздар. Сак саламат болуңуздар.